Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Жогорку кеңештин депутаттары ыш менен күрөш чабал жүрүп жатканын сынга алышты. Жогорку кеңеште ыш менен күрөш чабал жүрүп жатканын айтылып, депутаттар алашемдиктерди тизмектеди. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиев отчет берип, абанын булгануусуна, автокөлүктөрдүн катализаторсуз иштөөсү, бак дарактардын кыйылышы жана башаламан курулуштар таасир этип жатканын айтты. Ыш дагы деле бар. Бирок анын көлөмү 2021 жылга салыштырмалуу азайды, деди Машиев. Министр Бишкектеги ыштын негизги себептери катары төмөнкүлөрдү атады. Жеке сектордогу көмүр жагуу 40%, эски жана катализаторсуз автоунаалар 30%, ТЭЦ 15%, шамал менен тараган чаң 13,5%, өндүрүштүк объектилер 1,5%. Отурумдун жүрүшүндө депутат Дастан Бекешев газдаштырууга насыяны пайызсыз берүү керектигин белгиледи. Акбөкөн Таштанбеков катализатору жок автоунааларга айып салууну сунуштаса, Нурбек Алимбеков катализаторду элге бекер берүү керектигин айтты. Ал эми Балбак Төлөбаев көйгөйдү чечүү үчүн бир катар сунуштарды айтып, бул багыттагы алашемдиктерди атады. Министр кара кеченин көмүрүн жакканга болбой турганын айтууда. Андай болсо эмне үчүн мындай көмүрдү жагууга уруксат бересиздер? Шаар тургай айылдар да ыштан жабыркоодо. Медиа өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарууда. Өкмөт жардам бериш керек эле, бирок алдап кетти. 50 миллион долларды ыш менен күрөшкө деп алып, республикага чачыратып жатасыңар. Ошону медиага белгилечи. Ыштан кандай чечер элеңер? 2 миллиард сом берем деп ал дагы жок. Үстүнө 8%дан коюп алып, ууланып өлгүлө деп отурасыңар, деди Төлөбаев. Мындан тышкары эл өкүлү тыгын маселеси чечилсе, ыш азаярын белгилеп, монолиз жана метро курулушу керектигин дагы бир жолу эскертти. Башкы прокуратуранын алдында бир адам өзүнө өрт койду. 20 январь күнү Башкы прокуратуранын алдында бир адам өзүн өрттөп жиберди. Бул тууралуу маалыматты жарандык активист Ыргалай Бекмурадова. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Кыймылсыз мүлк маселеси боюнча адилеттик таппай өзүн өрттөөгө барганын Фейсбуктагы баракчасына жарыялады. Маалыматты тез жардам кызматы журналисттерге ырастады. Ага ылайык өзүн өрттөгөн жаранга дарыгерлер алгачкы жардам көрсөтүшкөн. Башкы прокуратура бул окуя боюнча комментарий бере элек. Кыргызстанда акыйкаттык таба албадым деген себеп менен жарандар өзүнө өрт койгон учурлар буга чейин да кездешкен. Тышкы иштер министрлиги Түштүк Кореядагы кыргызстандыктарды сак болууга чакырды. Тышкы иштер министрлиги Түштүк Кореядагы акыркы окуяларга байланыштуу бул өлкөдөгү кыргызстандык жарандарды этият болууга жана сактыкка чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы 20 январь күнү маалымат таратып, мекендештерди сактык чараларын күчөтүүгө, зарылдык болбосо жашаган жерлеринен чыкпай турууга үндөдү. Коопсуздукту камсыздоо максатында жергиликтүү бийлик органдарынын көрсөтмөлөрүн так аткарууну жана массалык иш-чараларга катышуудан толук баш тартууну өтүнөбүз деп жазылган мекеменин маалыматында. Тышкы иштер министрлиги кандайдыр бир өзгөчө кырдаал жаралган учурда Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчилигине төмөнкү байланыш номери аркылуу кайрылууга болорун билдирүүдө. +82 10 97 98 09 51. 19 январь күнү Түштүк Кореянын борбору Сеулдун аймактык соту кызматтан убактылуу четтетилген президент Юн Сок Йолду камоого расмий ордер берген.
Сот жүрүп жаткан учурда кызматтан четтетилген президенттин жүздөгөн тарапташы чогулуп, соттун имаратынын айнектерин сындырып, ичине кирүүгө аракет кылышты. Ошол эле учурда июнга каршы болгондор дагы митинг уюштурду. Коомдук коопсуздукту жүздөгөн полиция кызматкери кайтарып турду. Юн Сох Йол 15 январда камакка алынган. Анда ал өзүнүн камалышын мыйзамсыз деп эсептерин, бирок кан төгүүнү алдын алуу үчүн суракка барууга өз каалоосу менен макул болгонун айткан. Бул Түштүк Кореянын тарыхында иштеп жаткан президенттин ыйгарым укуктары убактылуу токтотулуп, камакка алынган биринчи учур болуп калган. Булак Азаттык. Орусиянын Казан жана Калуга шаарлары дрон чабуулуна кабылды. Орусияга караштуу Татарстан Жумуриятынын Борбор калаасы Казан 20 январдын таңында дрон чабуулуна кабылды. Жергиликтүү бийлик чабуулду Украинадан көрүп, дрондор өндүрүш ишканасын бутага алуу аракетин көргөнүн билдирди. Кайсы ишкана экени такталган жок. Расмий маалыматка караганда дрондор абадан атып түшүрүлгөн. Жергиликтүү тургундар жана телеграм-каналдар украиналык дрондор Горбунов атындагы Казан авиациялык заводуна чабуул койгонун жазышты. Бул ракета алып жүрүүчү Ту-160 стратегиялык учактар менен бомбалоочу учактарды өндүргөн жана оңдоп түздөгөн ири ишкана. Аталган учактарды Орус армиясы Украинадагы согушта колдонуп келет. Айрым маалыматтарга караганда дрондордун бири заводдун аймагындагы бош резервуарга тийген. Казан аэропортунда авиакаттамдар убактылуу токтотту. Мындай чектөөлөр Нижнекамск жана Ижевск аэропортторунда дагы киргизилди. Орусиянын коргоо министрлиги 20 январдын таңында тараткан билдирүүсүндө бир нече аймакта жалпы 31 дрондун мизи кайтарылганын кабарлады. Калуга облусунун губернатору Владислав Шашпа ишканалардын биринин аймагына дрон сыныгы түшкөнүн жазды. Анын сөзүнө караганда чабуулдан улам тутанган өрт убагында өчүрүлдү. Жабыркагандар катталган жок. Шашпа кеп кайсыл ишкана тууралуу болуп жатканын тактаган жок. Москва Украинага 2022 жылы 24 февралда согуш ачкан. Ошондон бери Орусиянын аймактары отур-отур дрон чабуулдарына кабылып келет. Кремль муну Киевтен көрөт. Украин бийлиги адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Булак Азаттык. Бишкекте аялын өлтүрүүгө шектүү милицияга өзү чалган. Бишкекте адам өлтүрүүгө шектүү кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 19 январда болжол менен саат 20:28 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына эркек киши чалып, 18 январда аялы менен урушуп кетип, өлтүрүп алганын айткан. Аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 1974 жылы туулган жаран кармалып, камакка алынган. Тергөө уланууда. УКМК Ошто иштеген майя кызматкерин кармады. Ички иштер министрлигинин Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспектору системалуу түрдө акча чогулткан үчүн кармалды. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Материалдык пайда табуу максатында ички иштер министрлигинин Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын айрым инспекторлору жол эрежесин бузгандардан мобилдик капчыктарын толтурууну талап кылып, алардын ордуна административдик бузуулар боюнча тиешелүү протоколдорду түзүшкөн эмес. Мындан улам 15 январда ички иштер министрлигинин Ош облусу боюнча ички иштер кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн акча миликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Ош облусу боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспектору милициянын старшинасы кармалды деп билдиришти УКМКдан. Учурда козголгон кылмыш иштин алкагында тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бишкекте башкы прокуратуранын жаңы имараты салынат. Өлкө башы Садыр Жапаров бүгүн 20 январда Бишкекте башкы прокуратуранын жаңы имаратын курууга мезгил кутусун салды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, жаңы административдик имарат 7 кабаттуу болот. Жалпы аянты 20 000 чарчы метрди түзүп, заманбап жабдуулар менен жабдылат. Имаратта кеңсе бөлмөлөрү, чакан жана чоң залдар, ошондой эле 200 орундуу, 2 деңгээлдүү жер астындагы паркинг куруу пландаштырылган. Курулуш иштери президенттин иш башкармалыгынын алдындагы Кыргыз курулуш сервис мамлекеттик ишканасы тарабынан жүргүзүлөт. Ал эми курулушту аяктоо жана пайдаланууга берүү 2 жылдык мөөнөткө мерчемделген.